Бизде дагы бир жакшы жашаан болду. Мугалимдерге арналган байгөлүү орундары бар. Конкурс жарыяланып, алардын жеңүүчүлөрү да аныкталган. Катарыбызда болсо, ошол конкурстун жеңүүчүлөрүнүн бири бизде студияда конокко келип калган учуру, анда эмесе тааныштыралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мугалимдерде эс алууга татыктуу деген сынактын жеңүүчүсү Ладина Керимбаева эжеке бизде конокто. Кутмантаңыз менен. Саламатсызбы, куш келипсиз. Чоң рахмат. Жеңишиңизди көрүп турабыз, жеңишиңиз кут болсун. Чоң рахмат. Анда кеп башынан болсун, ушул сынакка эмне болуп катышып калдыңыз? Сынактын жоосуна баягы мугалимдер дагы эс алууга татыктуу дейт, демек кандай эс алдыңыздар? Сынак башында ошол мектептерге жалпы жоо келди. Анан ошондо биздин окуу бөлүм башчысы чакырып калды. Ошо сиз катышып көрбөйсүзбү? Балким утушка ээ болуп каласыз. Дубайга болбосо дагы кызыктыруучу сыйлыктарына балким ээ болуп калаттырсыз деп ошентип анан башында көңүлдөнгөн жокмун. Анан мейлим катышса катышып көрөйүнчү деп ошо Талас шаарында анан райондордон болот экен деп ошентти да. Анан ошо менен катышып калдым. Анан жоосунда ошол саламдашуу бар экен, өзүнүн өнөрүн көрсөтүү, анан суроо жооп, логикалык суроо жооптор деп ошентти. Анан ошол даярдандым. Канча убакыт даярдандыңыз? Бизге 11 мартта болду бул сынак өзү. Анан ага чейин техникалык себептер менен бир аз жылды. Конкурс 6 мартта болмок, анан 11-ине жылды. Ошондо бир 10 күн, 15 күндөй даярдык көрдүм. Кайсы ролду жаратсам, мурдайым ырдагам, анан бийде эле элдин баары бийлейт болуш керек деп, анан өзүмдүн бир артисттик чеберчилигимди көрсөтөйүн деп Курманжанды аткан образын чагылдырдым. Жакшы. Сон, демек мугалимди дагы башка жактан көргөн турбайбы, көрүштү. Анан үчүнчүсүндө бул суроо жооп деди. Суроо жооптор кимдер тарабынан берилди же атайын даярдалган суроо жооптор? Алдын ала бизге берилген жок, ошол сахнадан эле конкурсанттардын баары чыктык. Анан кийин катар номерибиз менен эле суроолор берилип атты. Конкурсанттардын баары ошол жакшы жооп беришти. Логикалык суроолор болду көбүнчө. Адам, мисалы, адамдын кайсы органы үшөйт деген сыяктуу суроолор болду. Адам ачка канча ай жашай алат деген сыяктуу суроолор болду. Анан кийин ошол баары жакшы жооп беришти. Билбегендерибизди билдик. Адамдын үшөй турган органы бул көз экенин билдик. Анткени көздү ирмеп турат экен да. Ошондо улам жылуулук келип алмашып, мындай зат алмашуу жакшыраак болуп, анан көз эч качан үшөйт экен да. Ошону билдик. Көрүүчүлөр дагы жакшы кабыл алышты, колдоп, коштоп, жакшы болду. Демек канча мугалим катыштыңыздар? Жалпы 10 мугалим катыштык. Талас районунан келишти мугалимдер, Талас шаарынын өзүнөн келишти. Ошентип 10 мугалим катыштык. Онун ичинен биринчиликти сиз алдыңыз. Ооба. Теге чучуулак кармаганда да элдин баары астынан алып аткан, менен үстүнөн ала берейинчи десем, үстү биринчи экен да. Ошол менен эле биринчи чыгып калдым. Биринчи чыкканда өзү мындай оорураак болот го. Шашып калдым да. Теге массовкага өзүм окуучуларым алгам. Мектеп колдоо көрсөттү. Ошол коллектив жалпы баары келип отурушуп, күйөрмандарыбызды чакырдык. Ар кимибиз келгиле, ушинтип конкурска катышаттык эле деп. Ошол жакшы болду баары. Жакшы. Анан эми буюрса сыйлык бул деген сизге кызыктырчу сыйлык катары Дубайга берилген экен. Анда качан барасыз, канча күнгө берилди? Бизге 5 күнгө берилди. Ошол июндун 14-нөн 19-на чейин деп ошол барган келген жол киребиз, жана самолеттун, учактын билеттери, жатаканабыз, тамактарыбыз ошонун баары ичинде деди. Ошол учурдан пайдаланып, ошол уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип кетейин. Муну Периште салонундагы Нурзат Өмүрканова деген кызыбыз уюштуруптур. Ошол мугалимдер ар дайым чуркашып жүрөт, чарчашат. Анан кийин бир уюштуруп көрсө кандай болот деп, анан уюштуруп көрдүм, катышып көрүңүздөр эжекелер деп. Анан ошол Периште салонуна дагы иштегендерге бардыгына ыраазычылык билдирем.
айрыкча ошол Нурзат кызыбызга ошентип демилге көтөрүп уюштурганына чоң рахмат. Анакей темасы да өзгөчө экен, мугалимдер да эс алууга татыктуу деп. Демек мугалимдер 10 мугалим катышты деп атасыздар. Мугалимдерди кесиптештериңизди дагы башка тараптан көрө алдыңызбы? Бул кандай сынак сиздер үчүн кандай маана таратылат экен? Негизи керек бекен? Негизи ооба керек экен. Негизи биз мектептеги мугалимдер конкурстан эле конкурста жүрөбүз да. А бирок именно ушул мугалимдер үчүн атайын арналган конкурстар жок да. Ошентип мамлекет тарабынан деле бизде жыл мугалими деген эле бар. Анда деле ошол кызыктыруучу сыйлыктар менен эле токтойт да. Мындай чет жактарга эс алууга мүмкүнчүлүк бериле турган конкурстар негизи жок эсе да. Анан ошол биздин таластын өзүнөн чыгып атканына, ошол жөнөкөй эле өзүбүздүн эле арабыздан чыккан уул кыздарыбыздын уюштуруп атканына абдан кубаныч тартуулады. Ошол жерден дагы көптөрдүн басып туруп ой пикирлери угулуп атты. Сонун экен, жакшы экен, дагы уюштурасыңарбы деген сыяктуу. Анан алардын да ошондой пландары бар окшойт. Кудай буйруса ошентип ар бир тармакта уюштурабыз деген ниетибиз бар деп ошентип уктук. Буйруса алардын ишине да ийгилик. Мугалимдерге негизи жакты. Ар тараптан өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү, ырдашты, бийлешти, роль аткарышты. Иши кылып мугалимден башка дагы өнөргө ээ экендигин далилдешти да ошол сахнадан. Өзүңүзгө токтолсок, кайсыл мектепте канча жылдан бери агартуу тармагында иштеп келесиз? Мен өзүм Бакай Ата районунда Кең Арал айылында Арстанов мектебинде иштегем. Ошол иш башым ошол жактан башталганда мугалимдик кесибим. Андан кийин бул Камалбек Тарданов атындагы мектеп гимназияга 2019 келип, ошол жылдан бери ушул күнгө чейин ушул мектепте иштеп атам. Ошол. Кесип таңдоодо баягы кээ бирлер ар бир кесиптин өзүнүн бир кыйынчылыктары бар, түмөн түйшүгү бар дегендей. Аттыңай ушу кесипти бекер таңдап туруп башкага барсам болмок экен, бир өкүнүчтөр болобу же кайрадан сыймыктануу болобу сизде? Эми адамда өкүнүч менен сыймыктануу экөө чогуу жүрөт болуш керек. Кээде себептер болот. Кыйналган учурларда ушу мен өзүм журналистикага кызыкчумун да, ошол жакты тапшыргам да. Анан турмуштук себептер менен ошол филология факультетине калып калдым да. Анан өкүнбөйм. Балдар менен аралашып иштегенде коллективдагы ынтымактуу биздики, анан сыймыктанам. Ардактуу кесип, күн алдындагы эң кесиптердин падышасы деп билем. Муну бизге чейин дагы окумуштуулар айтып кеткен. Анан сыймыктануу менен эле иштеп келатам. Буйруса баары жакшы. Жакшы. Сизге ушул 2 кишилик жолдомону Дубайга берилиптир. Ал эми кийинки жеңүүчүлөргө дагы кандай сыйлыктар берилди? Ошолорго токтоло кетсеңиз. Катышуучуларга да кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Ооба, катышуучуларга негизи 5 орунду берди, мугалимдердин ичинен 5 орун берди. Анан ошол 5-чи орундарга кызыктыруучу сыйлыктар жанагындай чайниктер берилди, духовка, иши кылып айымдарга керектүү буюмдардан белек кылды. Бардыгыбызга ошол ыраазычылык кат берди, ошол катышканыбыз үчүн деп. Андан сырткары 2-чи орунга 2 кишилик жолдомо болду. Аларга дагы 2 мугалимге ыйгарды, Алматы шаарына, Казакстанга, ошол жака 2 күндүк жолдомо берди. Бул дагы эң сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Андан кийин баш байге ошо 1-ликти деп бизге берди. Дагы бир мугалим менен чогуу барам. Экөөбүз буйруса ошол Дубайга 5 күнгө июнь айында эс алып келебиз деген жакшы үмүт менен турабыз азырынча. Дагы бир мугалим менен ошондо сиздер 2 мугалим. Ооба, 2 киши барат экен, андан көрөк көңүлгө карап эми итак барат 2 кишилик болуп атат, андан көрөк экөөңүздөр чогуу барып эс алып келиңиздер деп, анан ошол калыстар тобу тарабынан ушундай чечим чыгарышып, анан чогуу эс алып келебиз деп. Катышуучу ал дагы? Ооба, ал дагы катышуучу. Демек 1-чи орунга 2 киши. Ооба, 1-чи орунду 2 кишиге, 2-чи орунду 2 кишиге, ошондо 2 киши Алматыга, 2 киши Дубайга эс алууга жолдомо алышты да. Эң сонун. Андан кийин сиздин баягы эң негизгиси катышуу, анан кийин толкундануудагы учуру бул баягы
канчанчы орунда ээлеп атканын калыстар тобу жаңыртып аткан учурда толкунданат ошол кезде сиздин аты жөнүңүз чыгып атканда кандай кубаныч болду? Негизи эле ишендиңиз беле мен биринчиликти алам деп? Мен эми катышуучулардан улам сурап аттым. Эми деги эле конкурстун астында ар бир адам толкунданат болуш керек. Ар бир конкурс өзүнчө толкундануу даярдыкты талап кылат. Анан кийин Талас районунда күчтүү мугалимдер көп, ырчы чорчулар көп дегенде корктум. Бирок эми ар бир адам өзүнө өзү мотивация бербесе болбойт болуш керек. Мен биринчини алам, мен жеңишим керек деген максат менен катыштым. Анан калып калат болушум керек деп өзүңдү өзүң ылдый бассаң, анан билбейм анда кандай болмок. Анан ар дайым өзүмдү колдоп, өзүм жакшы сөздү айтып, ошол даярданып баштагандан баштап эле Кудайга жалынып иши кылып, уят болбойн, аркамда мага ишенген коллективимди, туугандарымды, балдарымды, кыздарымды, ушул досторумду уят кылбайын деп баары келебиз десе, намыстандым. Анан кийин кой даярдыгымды жакшылап даярданайын деп анан сөздөрүн жаттай албай кыйналып аттым. Анан бирок сахнага чыкканда эми өзүнүн мындай күчү болот го сахнанын. Анан чыккандан кийин ошол анча-мынча унутулуп кеткен жерлерим кошуп кеттим дегендей иши кылып. Импровизация ойноп кетти. Ооба. Ошол. Ушул жерден да импровизация кылбайлыбы? Курманжан аткан ролуна аткардым дедиңиз. Кайсыл жерден өзүңдү аткарып бердиңиз? Ошону айтып анан аткардым. Курманжанды атканы неме жерин аткардым. Жана кат алып келет да, балач. Курманжанга кат алып келип, кайра иштелип чыккан жана драмасы бар экен да, Курманжанды аткан. Анан ошол драмадан үзүндү алдым. Анан балдарын даргасат эмеспи? Бир тууганы Акбалбан, анан уулу Камчыбекти дарга асарда ошол эненин ичиндеги өкүнүчү, ыйы бир жагында уулу турат, бир жагында эли турат. Тандоо абдан оор да. Эгерде уулун тандай турган болсо, анда жалпы эли кырылмак да. Колдорунда куралдары жок. Анан уулун элин тандайын десе, уулу өлөт. Ошол кездеги эненин ичиндеги трагедияны элге жеткиргенге аракет кылдым. Анан ыраазычылыктарын билдиришти. Эме бүткөндөн кийин, конкурс бүткөндөн кийин, анан калыстар тобунун арасынан мен тааныбайм, эми тааныгандарым бар, тааныбагандарым болду. Келип ыраазычылыктарын билдирип, ушинтип жакшы роль аткардың, Кудум театрда отургандай сездик өзүбүздү, азаматсың деген жакшы сөздөрүн уктум, каалоо тилектерин уктум. Анан ошол эненин трагедиясын бердим. Баардыгын бөлүшө алгалы ил аттыңыз. Ооба. Анда бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдү дагы бир ошол эненин бир жүрөгүндөгү сезимдерин ойготуп кетсеңиз. Кыска. Азыр ушул жерденби? Ушул жерден импровизация турган жерден. Мугалимдин да актерлук чеберчилигин биздин көрүүчүлөрүбүз да көргүсү келет. Кантейин уулумду өлүмгө кантип кыям? Ташбоор тагдырдын кылганын карачы. Бир жагында уулумду коюп, бир жагына элимди коюп. Уулум десем, чоң казатта элим кырылат. Элим десем, Камчыбегим, жалгызым. Жаныман бүткөн шириним даргасылат. Уулумдун жалгыз башы деп, элимдин башын кыя албайм. Уулум, уулдан мага өзүң жалгызсың. Бирок кыргызым мага жалгыз эмес. Эң оболу ушуну сен түшүн уулум. Ажалга тик кара. Өлүм ак, сал сыйыртмакты мойнуңа. Өлүм алдында майышты дебейби? Деген сыяктуу дагы дальше уланат да. Жакшы. Кол чабуулар болсун. Негизи баягы актёрдук чеберчиликте бар десек болчу да экен. Анан жаш кезиңизде ойлогон эмес белесиз, ушул актер жагына тапшырып, баягы сунуштар болгон. Ролдорду аткарып, анан көбүнчө мага теги режиссерлор эми элдин арасын чыгып тандайт эмеспи, ошондо мындай мүнөзүң, жүргөн турпатың, шайыр, теги
Жамиланын ролун аткарганга ылайыктуу экен депчи. Сунуштар түшкөн. Анан андай эми үй бүлө куруп калгамда анан уруксат берилген эмес, ошо менен калып кеткен. А бирок таластын 60 жылдыгы болгон 2002-жылы ошондо Каныкейдин ролун аткаргам. Атка минген кыздар керек деп, анан чачы узун атка минген кыздар керек деп, бирок боюм Каныкейдикине жетпей калган. Анан аттын үстүнөн билинбейт, бирок сүйлөгөнүң немең жакшы экен деп, анан кийин чачыма карап, сүйлөгөнүмө карап, дикцияма карап, анан ошондо Каныкейдин ролун аткаргам элге бата берүүдө. Анан энелердин куту деп да бир 8-мартта болбоду эле былтыр. Ошондо да Каныкейдин ролун кайра 20 жылдан кийин аткарыптырмын да, эсептесем 2002-2022-жылы кайра эле ошол Каныкейдин ролун аткарып элдин алдына чыгып, анан эми Курманжандын ролун жаратып көрөйүн деп анан ошону аткардым быйыл. Эң сонун мугалимдер да артыраттуу, Мугалимдер да көп курду деп айтсак жаңылышпайбыз. Ооба. Ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, буюрса аман эсен барып жакшы эс алып келиңиз. Ал эми сизге эркин микрофон учурдан пайдаланып, жалпы элге өзүңүздүн кабыл тилегиңиз, кайрылуу сөзүңүз болсун. Келиңиз. Жалпы элге ушул орозо айында барыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Өлкөбүздө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушундай мугалимдерди колдогон, жалпы элибизди колдогон жаштарыбыз көп болсун. Силердей мыкты билимдүү жаштарыбыз көп болсун. Элибизде тынччылык болсун. Бөөдө кырсыктан сактап, баардыгыбыз жакшы турмушта жакшы жашап жүрө берели. Кабыл тилектериңиз кабыл болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, тагында келген коногубуз дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетели. Кесиби боюнча мугалим жана мугалимдер да эс алууга татыктуу аттуу сынактын жеңүүчүсү Ладина Керимбаева эжекебиз болду. Ал эми таңкталас маалымат музыкалык программасы өз берүүсүн улантат.